Next'in директорына қозғалған қылмыс туралы эмне айта аласыз? Бұл ақылға сыйбаған нәрсе. Телеканалға социалдық медианың ешқандай тиешесі жоқ. Социалдық медиа азыр Австралияда отырып алып, Қырғызстандың социалдық медиасын башқарады. Америка менен Европада отырып алып, социалдық медиасын башқарады. Эми социалдық медиаға қайсы бір кичинекей материал шықты деп, бүт телевидениені, радионы өчүрүп, биздин кызматкерлердин бардыгын ишсиз калтырган. Бул мен ойлойм УКМКнын акылсыздык, саясатты, технологияны түшүнбөгөн, саясий куугунтугу жана сөз эркиндигине болгон гана басымы. Next'нын жүргүзгөн саясаты, редакциялык саясаты ким аныктачу, сиздин кандай тиешеңиз бар, ушул тууралуу маалымат бересизби? Next телеканалы бул эркин канал. Мен мындай айтасыңар, тигиндей айтасыңар деп бирөөсүнө дагы кийлигишпейм. Жалпысынан биз Next телеканалынын саясатын чечкенбиз. Бул эркиндикти колдоо, демократияны колдоо, сөз эркиндигин колдоо жана мамлекеттеги элибизге объективдүү, бейтарап маалымат жеткирүү. Ушул максатын аткарып атат. Бирок тилекке каршы мына ушул принциптердин бардыгы бүгүн УКМКга жакпай атат, ошон үчүн телеканалды жаап чыгат. Мен бир дагы журналистке, бир дагы адамга муну мактайсың, муну жамандайсың, муну айт, тигин айт деп эч убакта айткан эмесмин, айтпайм дагы. Каналдын жабылышын өзүңүздүн саясий ишмердүүлүк менен да байланыштырып жатпайсызбы? Жана буга чейин дагы бир канча жолу эскертүү болгон дедиңиз. Ошол тууралуу айта кетиңиз. Эми бул басымдын башында Ташиев турат, УКМКнын башчысы. Мен мурда айткан жок элем, ачык эле айта берсем болот эми. Мен ошон үчүн айтып атам. 2 айдан бери басым кылып келатат. Же өзүңдү камайбыз, же болбосо директоруң талайды камайбыз деп. Next телеканалдын жабасың деп. Мен айттым, жаба албайм. Себеби бул көптөгөн адамдардын жашоосу, бул принцип, бул баалуулук, бул маалымат жеткирүү, бул сөз эркиндиги. Анан айла кеткенде булар ошол өзүм жаппагандан кийин күч менен жаап, ушундай басым менен, коркутуу, куугунтук менен жабуу чарасын көрүп атышат. Тилекке каршы ушул тилекке каршы, азыр тилекке каршы деп айтсам болот, ушул телеканал камчы менен Садыр түрмөдө жатканда экөөнүн дагы бир топ колдоду эле. Экөөнүн бир топ эфир берди эле. Маалыматтарын жеткирди эле. Тилекке каршы мынакей бүгүн ушул келген бийлик өздөрүн колдогон телеканалды жаап атканы аябаганда өкүнүчтүү. Кыргызстанда сөз эркиндиги канчалык деңгээлде, демократиялык баалуулуктар канчалык деңгээлде сакталып атат деп айта аласыз акыркы окуяларга карап? Эми баарыңар эле көрүп атасыңар, эл аралык иликтөөлөрдүн бардыгы чыкты. Кыргызстан мурда демократиялык мамлекеттердин катарына багыт алып аткан болсо, акыркы 2 жылда Кыргызстан жарым эркин мамлекеттен эркин эмес авторитардык мамлекеттердин катарына кошулду. Биз азыр Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандагыдай эле эркин эмес өлкө болуп калдык тилекке каршы. Сөз эркиндигине болгон басымды атай турган болсок, мынакей акыркы убактарда Кактуска болгон басым, Болот Темировго болгон басым, Т-медиага болгон басымдын уландысы бүгүнкү күндө Next телеканалына келип токтоп атат. Мен ойлойм, бул акыркысы эмес. Азыркы күндө талайдын камалып атышы, ошол менин досум, телеканалдын башчысы, бул талай эмес. Бул бардык сөз эркиндигине болгон басым болуп эсептелет. Бул бардык журналисттерди камап атышат. Бардык эркин сүйлөгөн адамдарды камап атышат. Булардын максаты Кыргызстанды Өзбекстан менен Казакстандай бийлик басып турган мамлекет кылуу. Эч ким сүйлөбөгөн, буларга кошомат кылган мамлекетти түзүү. Мен ойлойм, кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргыз журналистикасы жана эркин жарандар буга жол бербейт. Менин ушул телеканалды албайт элем мен. Атам өлөрүндө мен ушул өмүр бою журналистикада келатам. Көптөгөн кыргыз тилдүү журналисттерди тарбияладым. Бизге ушул телеканал дагы керек экен деп атам алгысты эле. Атам дагы белгилүү журналист болчу. Атам дагы Бакиевдин убагында ошол түрмөгө камашкан, атамды дагы. Мынакей эми атамдын ушул керезин угуп ушул телеканалды алып кой бергенбиз. Тилекке каршы бүгүн ошол атамдын мага калтырган керезин, мага калтырган бир жакшынакай оюн Ташиев башында турган УКМК жаап жок кылышты. Равшан мырза, азыркы учурда НПОчулар деп бизди көз карандысыз медиаларда атап атканы бийликтин атайын буйругу деп эсептейсизби, же буга кандай баа бере аласыз? Мен бул боюнча да көп ойлоном да. Менин байкашымча азыркы күндө көп ушул журналисттерди куугунтуктоого Садырдын тиешеси жок, президенттин. Бул жеке Ташиевдин жасап аткан иши, УКМКнын.
азыркы куугунтуктардын бардыгынын башында журналисттерди, жарандык коомду, аңдууларды, жанагындай видеолордун чыгышынын бардыгынын башында Жеке Ташиев турат. Команданын бардыгы менин оюмча ошол берип атат азыр. Ошол эми келечекте азыркы кабыл алып аткан мыйзамдарга жараша кандай болот деп ойлоп атасыз кыргыз журналистиканын келечеги? Мен ойлойм, эгерде журналисттер ынтымактуу, тилектеш боло турган болсо, анда Кыргызстанда сөз эркиндигин басмырлоо оор болот. Эгерде журналисттер, жарандык коом, саясатчылар бардыгы башын катып жерге бекинип отура турган болсо, анда биздин тагдырыбыз оор болуп калат. Ошондуктан мен бардык журналисттерге айтам. Мен бүгүн журналист катарында сүйлөп атам. Мен саясатчы эмесмин. Next телеканалы бул журналистика, бул сөз эркиндиги. Ошонун ээси катарында мен айтып атам, бардык журналисттер, бардык эркин жарандар, бардык саясатчылар, эгерде келечегиңер маанилүү болсо, эркиндик маанилүү болсо, сөз эркиндиги, журналисттер эркин жүрсүн десеңер, бардыгыңар бири-бириңерге тилектеш болушуңар керек. Бардыгыбыз эркиндик менен сөз эркиндигин, адам укугун коргогонго чогуу турушубуз керек бардыгыбыз.